Баткендин жаштары Жашыл Мурас компаниясын ийгиликтүү аткарды. Өлкө аймагынын жаштарынын Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында бак дарактарды, көчөттөрдү отургузуу боюнча республикалык жаштар акциясы Баткен областынын Баткен районунан башталды. 170 жаш активисттер Баткендин толуу аймактарына 16 апрелде Баткен Токой чарбасынын аймагында 8000ге жакын бак көчөттөрдү отургузду. Белгилей кетсек, Жашыл Мурас компаниясы үстүбүздөгү жылдын март айында башталган жана Токой аянтын көбөйтүүгө багытталган. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын президентин тоо экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуу жылы аттуу жарлыгынын алкагында ишке ашырылууда. Акциянын алкагында жаштар арасындагы активисттердин жана ыктыярчылардын жардамы менен ар бир областка миңдеген ар кандай түрдүү бак дарактарды отургузуу пландаштырылган. Жашыл Мурас улуттук компаниясынын демилгечиси катары Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров саналат. Бул Кыштыт айыл өкмөтүнүн Селлик жайлоосунда, Самаркандек айыл өкмөтүнүн Андиген жайлоосунда, Карабулак айыл өкмөтүнүн Алмалы жайлоосунда биз 2,5 миңден ашык көчөттү ушул жаштардын катышуусунда, жергиликтүү бийликтин катышуусунда, аксакалдардын катышуусунда ушул көчөттөрдү отургузууну пландаштырып мерчемдеп турабыз. Бул иш-чарага райондук мамлекеттик администрация, жергиликтүү бийлик органдары, Токой чарбасынын райондук бөлүмү, жалпы коомчулук, жамаат активдүү катышып атышат.